баласы чачын бою болуптур да, эркек баласы жашыл кылып, анан аябай паника болуп, анан эми бул силерге бир аябай катуу таасир эттиби десем, жок, атабыз жини келип атат, бул эмне жинди болуп атат деп. Анан 14 жаштагы бала экен, эми көрө азыркы учурда баардык өспүрүмдөр өзүнүн эксперимент кыла беришет да. Бул эми анан атасы да келди да бир күн, анан атасынын негизги коркунучу ушу менин балам туура эмес болуп калдыбы, эмнени туура эмес кылдым деп өзүн да күнөөлөп атат биринчи, экинчиден аны да жек көрүп атат да. Анан эми бир убакыттан кийин ал чачын кайра эле өчтү, ал чачы кайра боёгон жок. То есть биз ошол өспүрүм убакытта ар кандай эксперименттер жасаганга мүмкүнчүлүк берип жанында болсок, баягы бөгөт койбой, аларды ушпай, басмырлабай, алар батыраак убагында өзүнө келет дегендейчи. Каалаган кийимин кие берсин, каалагандай да өзүнүн чачын боесун. Бирок бир убакыт өткөндөн кийин өзү стабилизация болот, потому что гормондор өзгөргөндө дагы алар эми ушу ар кандай нерсени кылгысы келиши мүмкүн. Ошон үчүн организм менен дагы өзгөрүүлөр бул аябай байланыштуу да.